Кече эле ашыкча суроо жоопсуз Кумтөр боюнча чечим кабыл алабыз деген депутаттар бүгүн да дароо добуш берүүгө өтө алган жок. Суроо бергендердин саны арбуу болуп туруп, палата жооп алууга эле бир топ убактысын сарптап койду. Мунаса комиссиясы орток пикир үстүндө иштеп жаткандыктан сессияда суроо жоопко орун берилди. Суроолорго жооп алуу менен кошо депутаттардын саясий жоопкерчиликти ким алат? Кумтөр боюнча чечим кабыл алуу өтө эле саясатташып кетти. Макулдашуу комиссиясынын кереги барбы же жокпу деп бири-бирине койгон дооматтары маселени ого өтер татаалдантты. Өкмөт кетсин дегенге бул туура эмес деми. Аны дагы бир мындай аргументтеп, азыркы өкмөттүн күнөөсү мынауында деп туруп анан айтсаңар бир жөндөр. Айыл чарбадан баштап ушул алтынга чейин бүгүнкү күндө мына маселенин баарын тең чече албай келатабыз. Бул ырды аягына чыккыдай эмеспиз да менин түшүнүгүмдө. Бул боюнча жүрсөк дагы 6 ай дагы сүйлөшө эле отура бергидебиз. Эч нерсе бир жаңылык кошулбай атат. Тилди алсаңар, комитеттин чечимин колго салсаңар, өтсө өттү, өтпөсө жок. Түш оогондон кийин гана фракция лидерлерине жыйынтык чыгаруу үчүн сөз берилди. Жолдошич башынан эле 50%-тен аша албайбыз, анткени эмне үчүн десе Аткинсон ошентип айтты дейт. Аткинсон ким? Биз кыргыз тарап Аткинсонду барды тиге биздин оппонент мындай экинчи тарап катары сүйлөшүп атабыз. Жок. Аткинсон биздин жалданып алган жумушчубуз. Сентерада эң чоң кожоюн, эң чоң акционер бул биз. Кыргызстан 33%. Аткинсон биздин да кызыкчылыгыбызды козгош керек. Жок, Аткинсон башка тараптын кызыкчылыгын козгоп атпайбы? Ачыктан ачык. Эмне үчүн биз бардык жоопкерчиликти мойнубузга алалы? Келгиле 50ден баштайлы деп аткан өзүбүз түшкөн өкмөткө, коалициялык өкмөткө ишенбешибиз керек. Бул жерде биз такыр башка нерсенин артына түшүп алганыбыз көрүнүп турат, урматтуу депутаттар. Туура өңүттө мамиле кылсак, акыры 67%-ды да 100%-ды да алабыз. Бирок аны баарыбыз чогуу биргелешип алышыбыз керек. Войти вот в правовое русло и искать все. Денонсациядан башка дагы бир ыңгайлуу жол бар. Биз Кумтөр долбооруна кирип, мыйзам чегинде иш алып барышыбыз керек. Ар бир киреши үчүн же салым үчүн укугубузду талашабыз. Ошондо биз бир жыйынтыкка келебиз. Биз өкмөт менен бирге иштейли дагы саясий жоопкерчиликти алалы. Жантөре Сатыбалдиев депутаттар талап кылган 67%га жеткирүү мүмкүн эмес экенин айтып, азыркы күндө өкмөт сунуш кылгандан артык чечим болбой турганын билдирди. Кумтөр Кыргызстандын келечегине иштээрине күнөөм жок. Себеби мындан ары Кумтөр ачык айкын болмоюнча эч качан ал иштебейт. Себеби бүгүнкү күндүн талабы ошондой. Парламенттагы өкмөт да коом да ага жол бербейт. Бүгүн да бул предел эмес. Бирок бүгүнкү күнгө мындан башка жакшы сунуш жок. Талаш тартыштан кийин парламент токтомду кабыл алды. Бул 5 фракциянын орток пикирге келип сунуштаган токтому. Ага 60 депутат макул, 35-и каршы болду. Токтомго ылайык парламент берген сунуштар эске алынат жана өкмөт центри менен сүйлөшүүлөрдү улантат. Эгер парламент талап кылган маселелер аткарылбаса, кенди улутташтыруу маселеси коюлат. Нургүл Жумабекова, Батыр Зарлыков, Коомдук 1-канал.